Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ba'du. Kale musannifi rahimahullahu ta'ala ad-dinu en-nasiha. Din bol nasihat. An Abi Ruqayyete Temim ibn Avsin ad-Dari radiyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal ad-dinu nasiha. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه المسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, din bul nasihat dedi. 40 парыздың бірөөсү жамандыкта жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу деп кичинекей бизде жаттаткан. Билесиңерби? Баягы айылда, илдерде, аксакалда 40 парыз жаттатып, амыр маруфта, нахи мункарда бир парыз бар. Парыз бар деп жаттатчу, туурабы? Демек, диндеги негизги парыздардын бири. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Мусулман адам насаатчы болуш керек. Мусулман адам жакшылыкка чакырыш керек. Кайсы жерде болбосун, таанышмандык менен, акылдуулук менен эмне кылат? Чакырат, жамандыктан тыят. Жаман нерсени көрсө, сөзү менен, кыймыл аракети менен, жок дегенде эмне менен, жүрөгү менен жаман көрүп болсо дагы тыюусу милдет. Ошол жүрөгү менен жаман көргөнү имандын эмне деп айткан, эң төмөнү деп айткан. Өзгөчө талиб илим, өзгөчө илимдүү, билимдүү адам şu насаатка суусаган адам болуш керек. Өзгөчө насаат сураган адамдарга, талап кылып аткан адамдарга насаат эмне кылыш керек? Айтылыш керек. Туура насаат айтылыш керек. Анык насаат айтылыш керек. Кимдир бирөө жаман көрөт, кимдир бирөө жакшы көрөт, бунун эч кандай сага тиешеси жок болуш керек. Айтсам жаман көрөт да деген сөз болбош керек. Биздин максатыбыз жакшы көрүнүш эмес. Биздин максатыбыз адамдарга сөзсүз таасир бериш эмес. Биздин максатыбыз эмне? Мойнубуздагы милдетти аткаруу. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Артыңдан бирөөлөр сүйлөйт, жаман көрөт, жийеркенет, жаман сөз айтат. Аларга кыл жайып, баш багыштын эмнеси жок. Керек жок. Бисмилла, таваккал, алдыга кетиш керек. Сүйлөй берет. Жакшылыкка чакырыла бериш керек. Бараткан жериңде данышмандык менен, акылдуулук менен акырын барган жериңде багыт көрсөтө беришиң керек. Адамдын акырын билинбей сөз деген ушундай бир керемет, сөз деген бир сыйкыр адамдын жүрөгүнө акырын кирип бара берет. Акырын кирип бара берет. Акырын кирип бара берет. Акырын барып адамдын чучугуна жетет. Ошондуктан адам насаатка суусаган адам болуш керек. Илимдүү, билимдүү адам барган жеринде, жүргөн жеринде кадимкидей жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууну айтып бериш керек. Анан бирөө таасирленет, бирөө таасирленбейт. Бизге ал негизги максат эмес. Балким жүрөк тырт деп кичине таасирленип калып, анан бара ошол нерсени эмне кылыш мүмкүн? Жүрөгүнө жетиши толук мүмкүн. Ошондуктан барган жериңде, олтурган жериңде, жүргөн жериңде даватчылардын бир жакшы сыпаты бар. Билесиңерби? Маршрутта болобу, кайсыл жерде болсо эмне кылат? Даватты айтып кете берет. Башында жаман көрөт, жийеркенет, уккусы келбейт. Анан барып кадимкидей кулак түшүп угуп калат да. Ал Кудай таалам ушундай адамды ушундай кылып жараткан. Ошондуктан дават иши токтобош керек. Жакшылыкка чакыруу токтобош керек. Насаат айтылыш керек. Үкөөң бар, бир тууганың бар, айылдагы балдар бар, достор бар. Кээде барып акырын чын жүрөктөн айтылган сөз башка да. Кээде урушуп, жемелеп айткан сөз башка. Мынакей, азыр биз олтурабыз. Тынчма. Могул жерде айтылган насаат башка да. Мондай болуп көм. Ага, мындай кылышыбыз керек экен, мындай кылган болбойт экен, мондай кылбагалык, мындай кылган болот экен, мен анча-мынча күнөө кылдык, болбойт экен көм, мындай кылган туура экен, мондай багытка барышыбыз керек экен деп насаат айтылыш керек. Тынбай насаат айтылыш керек. Ошон үчүн айтып атат, ад-дину насиха дейт. Дин бул насаат, дин бул насихат. Кимге кантип насаат кылабыз десе, биринчи лилла, Алла үчүн, Аллага эмне кылабыз?
насихат кылабыз Алла Таалага иман келтирүүгө, Алла Тааланы танууга, Алла Тааланы жакындан танууга, иман келтирүүгө, Кудайдын айтканын кылууга, Кудайдын тыйган нерсесинен тыйылууга эмне кылабыз? Насихат кылабыз адамдарды. Биз кээде адамдарга Кудайды танытпай эле дароо жолуктан баштайбыз. Дароо намаздан баштайбыз. Ал Кудайды тааный элек да. Ал жаратуучусу бар экенин биле элек да. Ал түшүнүгү жок адамды дароо эмнеден баштайбыз? Жолук кийип, намаз оку, зекетиңди бер деп баштайбыз да. Ал Кудайдага ишенбеген адам, Кудайды жакшы тааныбаган адам, Кудайды сүйбөгөн адам мага барышы аябай өтө оор. Ошондуктан эң оолу эң биринчи Кудайды таанытыш керек. Кудайды жакшы көрүш керек. Кудай Таалам сени менен мени жаратты, 6 санды аман кылып жаратты, жаратылышты жаратты. Ошондой кооздукту сен менен мага берди. Сен экөөбүз ушул кооздукка татыктуу адам болуп жашап атабызбы? Экөөбүз 6 саныбызга амандык шүгүр деп атабызбы? Бириң оолу эң биринчи Кудай Таалага иман келтирүүгө, Кудай Тааланы жакындан танууга эмне кылышыбыз керек? Насихат кылышыбыз керек, насихат кылышыбыз керек. Кудай Тааладан гана жардам сураганга, Кудай Тааладан гана жалбарганга, пайда зыян берүүчү жалгыз Кудай Таала экендигине акыйдага эмне кылышыбыз керек? Насихат кылышыбыз керек. Адамдардын көпчүлүгү, азыр көпчүлүгү билинбеген тоо ташка шейин жүрөт дагы деле адамдар. Bir даракты зыян берет экен, 2 столбанын ортосунан өтүп кеткен болсо, бале кырсык келет экен, астынан мышык өтүп кеткен болсо, жолдон артка кайтып кеткен чоңлак аксакалдарыбыз бар. Дагы деле ошол баягы майда барат нерсеге ишенип жүргөн адамдар бар да. Ошону биз туура түшүнүктүү беришибиз керек. Жамандыкты, жакшылыкты, пайданы, зыянды жалгыз ким берет? Кудай Таалам берет. Кудай Таалам кааласа, эч ким жер жүзүндөгү баары зыян берем десе, зыян бере албайт. Жер жүзүндөгү баары пайда берем десе, пайда бере албайт. Мусулманда шундай bir так дана түшүнүк болуш керек. Мына ушу түшүнүк мусулманды батыр кылат, эр жүрөк кылат, кыйын кылат. Баары сенен корко турган болот. Дух, кадимкидей дух Кудайдан гана коркосун да. Кыйын, батыр, зөкүр. Ал сенин көзүнүн астында ким? Пенде да. Колунан эч нерсе келбейт. Кудай Таала кааласа зыян берет, каалабаса зыян бере албайт. Ошондуктан эң биринчи Алла Таалага иман келтиргенге, Кудай Тааланы жакындан тааныганга, ыйманга даават кылыш керек. Ыйманга. Экинчи, вали китабихи, Кур'ан-ы Каримге иманга, Алла Таала түшүргөн китептердин баарына иман келтиргенге, Кур'ан-ы Каримге амал кылганга, Кур'ан-ы Каримди окуганга, Кур'ан-ы Каримди жаттаганга, Кур'ан-ы Каримди түшүнгөнгө, Кур'ан-ы Каримди которгонго, Кур'ан-ы Каримди тажвид менен окуганга, ушулардын баардыгы эмне китеп үчүн эмне кылган болуп эсептелинет? Насихат болуп эсептелинет. Китепке иман келтиргенге деген сыяктуу. Вали расулихи, пайгамбарга иман келтиргенге, пайгамбарды жакындан тануганга, пайгамбардын сыйрасын окуганга, пайгамбардын окуясын айтып берген, тарыхын айтып берип, пайгамбардын хадистерин, мына биз окуп аткан хадистерди, мусталах хадис болобу баардыгы ушул пайгамбарга иман келтирүү деп эсептелинет. Насихат. Вали айматил муслимин, мусулмандардын башларына насихат айтуу керек. Илимдүү, билимдүү алымдарга, имамдарга, падышаларга, кожоюндарга, мүлүктөргө, вазирлерге, хандарга, кээде адам жаш баланы, кичинекей бир жаш баланын насихатына муктаж болот. Шундай болосун, адам алсыз болот да. Канчалык алым, билимдүү, кыйын, бирок кээде кичинекей бир биринчи курстун баласынын насихатына эмне болосун? Кээде муктаж болосун. Кээде ошо биринчи курстун баласы келип мугалимди түздөп кетет. Агай, мону кылганыңыз дурус эмес деп, жында кылганыңыз дурусбу деген суроо менен акырын мугалимди эмне кылып кетет? Ал керек болсо чоң алымдарды жөнөкөй карапайым адамдар эмне кылып кеткен? Түздөп кеткен, оңдоп кеткендер бар. Чоң мен деген падышаларды жөнөкөй карапайым илимдүү падыша, алым, мухаддистерди кичинекей жөнөкөй адамдар тартипке чакырган учурлар болот. Бул насихат деген ушундай нерсе. Бири-бирибизге муктажбыз. Бири-бирибиздин насихатыбызга муктажбыз. Кээде кичинекей
мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек. Ачык айтпасаң дагы мындай кылганыбыз дурус го. Айткан сөзүң кадимкидей адам баласына аалым болобу, падыша болобу эмне берет? Таасирин берет. Мына биздин кээде аалымдарыбыз насаат кылып атпайбы? Чоо ачык айкын кээде парламентке сунуш берчү. Азыр Абшүкүр устазыбыз кээде кумар тигилер чыкканда ачык эле айтып дурус эмес деп. Мен ойлойм, ушул вали айимметил муслимин ошолорго насаат кыласың, ошо ал адамдар түз болгонго. Карапайым элди ошолорду ээрчигенге насаат кыласың. Ел деген сел да, каяга бурсаң ошого карап кетет. Шундай. Елди имамдарды, илимдүүлөрдү, аалымдарды ээрчигенге насаат кыласың. Елди падышаларды, кожоюндарды, башчыларды, имандуу башчыларга баш ийгенге эмне кыласың? Үгүттөйсүң. Бардак болуп кетпейби, башалама болуп кетпейби эгерде ар ким өз каалаганын кылса. Ошондуктан кээде эмне кылыш керек болот? Бир тартипке баш ийиш керек болот. Бир адамга баш ийиш керек болот. Бир жакадан баш чыгарыш керек, бир жеңден кол чыгарыш керек. Элди, жерди, мекенди коргош керек болот. Ошол учурда бир адамга баш ийиш керек. Ошондуктан эл журтту башчыларга баш ийгенге насаат кыласың. Алардын өздөрүн насаат кыласың. Ушулардын баардыгы эмне деп эсептелинет? Вали айимметил муслимин ва амматихим, жалпылай элге насаат кыласың. Бушул ар бирибиздин ишибиз, ар бирибиздин милдетибиз. Кээ бир аалымдар туура жакшылыкка чакырып, жамандыкка чакырыш үчүн кээде аалымдуу, илимдүү, билимдүү болуш керек дейт. Бирок көпчүлүк аалымдар илимдүү, билимдүү болуш шарт эмес, билген нерсеңе чакыр дейт. Эмнени билсең ошого чакыр. Кудайды таныдыңбы? Демек Кудай таныганга чакыр. Бир хадисти үйрөндүңбү? Ошо бир хадисти жеткиз. Бир аятты үйрөндүңбү? Ошо бир аятты жеткиз. Билгениңди жеткиз. Билбегениңди эмне кылба? Айтпа, билбегениңди сүйлөбө. Билбегениңди сүйлөбө. Окшотуп эле тайнең менен чоң энеңдин сөзүнө хадис деп айта бербе, аят деп айта бербе. Билген нерсеңди бирок айт, элди чакыр, жакшылыкка үндө, жамандыктан кайтар деген сөз. Жарайбы? Кеже даватка чыкканда илимдүү болуш керек, билимдүү болуш керек деп кээ бир аалымдар айтып жүрбөйбү? Ошол экинчи тараптагы бир аалымдардын ой пикирин колдогон адамдар да. Кээ бир аалымдар дават элди жакшылыкка чакырыш үчүн көп эле аалым болуш эмне эмес дейт? Шарт эмес. Билгениңди үйрөт. Намазды билесиңби? Ошо адамдарды кимге эмнеге чакыр? Намазга чакыр. Пайгамбарга келип ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахтын маанисин түшүнөт эле дагы эмне? Пайгамбар ошолорду эмне кылчу? Элге, журтка жөнөтчү. Эмне кылганы? Дават кылганы. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллахка элди, журтты чакырганы. Демек, насаат кылганда, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганга аалым болуш шартпы? Аалымдардын арасында эки түрдүү сөз бар. Кээ бирөөлөр илимдүү, билимдүү болуш керек дейт. Кээ бирөөлөр эмне дейт? Аалым болуш шарт эмес, бирок чакырып аткан нерсеңди өзүң эмне кылышың керек? Өзүң билишиң керек, илим алган болушуң керек. Чакырып аткан нерсеңди билишиң керек. Эмнеге чакырып атканын өзүң туура түшүнүшүң керек. Эмнеге чакырып атканын өзүң билбейсиң, эмне айтып атканын өзүң билбейсиң. Кээде жомокторду хадис деп айтып берген учурлар кездешет. Кээде барып алып эмне жөн эле мындай карасак, мечиттин түнү турсак, мечиттин түркүктөрү ыйлап атыптыр, анан мечиттин түркүктөрү кышайып кетти, анан кийин эшиктен асмандан жарык көрүндү, булуттар Алла деп жазыла калды, анан жылдыздар Кудай деп жазыла калды деген сөзүбүз, мен ойлойм, ал заман уже өттү, кетти. Ал заман өттү, кетти. Ал жаратылыш. Туурабы? Булут андай мындай болуп жазылып окшотобуз десек, толтура жазылып кала бериши мүмкүн. Аны менен дават кылганыбыз эмне болбойт? Ал мен ойлойм, илимдүү, билимдүү адамдын сөзү эмес. Түнү турсам, мечиттеги дарактар, түркүктөр ыйлап атыптыр деген сөз ал илимдүү, билимдүү адамдын сөзү эмес. Жарайбы? Ал демек, ушу билбеген нерсесине чакырылып атат да. Чакырган эмнеге чакырып атканыңды бил. Эмнеге чакырып атканыңды үйрөн, ошого чакырасың. Жарайбы? Бул хадистин немесине токтолуп коебуз. Бизде эмнелер пайдаланат? Аалымдардын сөзүнө токтолуп коебуз.